келген адамдын абалы оор. Чек ара чырында 4 кыргызстандык жаракат алды. Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан 4 адам жаракат алды. Бул туурасында Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык ок тийген бир кыргызстандык оор абалда Лейлек районундагы жалпы дарыгерлер практикалык борборунда жатат. Экинчи жаран башынан жаракат алып, мээси чайкалган, үчүнчүсүнүн колу сынган. Булар учурда Самарканддеги жалпы дарыгерлер практикалык борборунда дарыланууда. Ал эми 4-чү киши медициналык көзөмөлдөн кийин үйүнө чыгарылган. Учурда жаңжал чыккан жерде тез жардам кызматынын 3 бригадасы нөөмөттө турат. Эгер жогорку квалификациялуу медициналык жардамга муктаждык жаралса, Ош шаарынан адистер жөнөтүлөрү белгиленди. Булак Спутник KG. Баткенде эркектер топтолуп унаалар менен ок атышуу болуп жаткан чек арага жөнөп жатышат. Баткен шаарындагы Базар башы, Кызыл жол кварталдарындагы жана Бужум айылындагы эркектер топтолуп унаалар менен ок атышуу болуп жаткан Көк Таш айылына жөнөп жатышат. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Маалыматка караганда, алар эл жерди сактайбыз деп аттанышууда. Учурда Баткен шаарында мектептер чек арада эвакуацияланган элди кабыл алууга даярдалып жатат. Булак Турмуш KG. Баткендин 3 айыл өкмөтүнө өзгөчө абал режими киргизилди. Баткен районунун 3 айыл өкмөтүнө өзгөчө абал режими киргизилди. Бул тууралуу Баткен райондук мамлекеттик администрациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык 28 апрелден тарта Ак Татыр, Аксай, Самаркандек айыл өкмөттөрүнө өзгөчө абал режими киргизилген. Учурда тургундар эвакуацияланып жатат. Булак Турмуш KG. Саламаттыкты сактоо министри: мен боюнча парламенттен кабыл алынган чечимине абдан сүйүндүм. Кечээ 28 апрелде 81 депутат Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевдин кызмат ордун кароо боюнча сунушту колдоду. Бул боюнча Супер KG порталы министрге байланышканда парламенттин чыгарган чечимине сүйүнүп жатканын айтты. Мен боюнча парламенттин кабыл алган чечимине абдан сүйүндүм. Кыргыз эли 10 жылдан бери кайсы конституция менен жашап, кантип министрлерди фракциялар бөлүп кетип, өзүнүн тааныштарын коюп жүргөнүн кечеги парламенттин чечими далилдеди. Элдин көбү азыркы келип жаткан жаңы конституцияны сындап жатканда, менин мисалымда бул эски баш мыйзам кантип иштеп, кантип кыргыз элин баткакка батырганы кечээ билинди. Мен иш сапар менен 2 жолу комитет жыйынына барбай койсом, орун басарларым барса, аларды укпай коюшту. Менден кызмат сурагандар өздөрүн көрсөтүп жатышат. Бул кыргыз эли үчүн чоң сабак болду. Кечээ мен президенттин тапшырмасы менен Нарын облусунда сапарда жүргөм. Президенттен суранып парламентке барайын десем жок деди. Мен кечээ барып алардын суроолоруна жооп берип койсом болмок. 2 жолу комитетке келбей койгон министрди кетиребиз дегени болбойт. Президент эл мени жакшы иштеп жатат деп айтышууда. Бул маселени өкмөт карайт. Эгерде кетиришсе, менин жакшы көргөн жумушум бар. Хирургия мени күтүп жатышат. Мурда иштеген жумушумда иштей берем дейт ал. Булак Супер KG. Күйөөсүн атып өлтүргөн аял сот тарабынан акталды. Түркияда сот күйөөсүн атып өлтүргөн 30 жаштагы аялды актаганы коомдо чоң резонанс жаратты. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Белгилей кетсек, ушул жылдын январында аялын бир нече саат бою сабап, 2 кызын өлтүрөм деп коркуткандан кийин Мелек Ипек күйөөсүн атып өлтүргөнүн билдирген. Маалыматка таянсак, Анталия соту аял өзүн коргоону көздөгөндүктөн көптөгөн жылдар бою үй бүлөлүк зомбулукка кабылган балдарынын көрсөтмөлөрүн эске алуу менен кылмыш ишинин курамы жок деген чечим чыгарган. Менин тажрыйбамды сүрөттөө мүмкүн эмес. Мен эч качан жолдошумдун өлүшүн каалаган эмесмин. Мени колдогондордун бардыгына ыраазычылыгымды билдирем деген акталып чыккан Мелек Ипек. Булак Репортер KG.